Азыркы учурда Улуу Британияга, Англияга 6 айга сезондук жумушта иштеген кыргыз жаштарыбыз көп, Кыргызстан жаштары көп. Ошондой эле мен деле азыр фермада иштеймин. Ушул фермага жакын шаарда, Портсмаут шаарында ушул кеменин музейи бар. Мына ушул музейге мен бүгүн кеменин ичинен, сыртынан видео тартып, тур саякат жасадым. Аны эмесе мен менен чогуу болуңуз. Англия бул жөн гана коммуникатор эмес, жөн гана кечке эле иштөө эмес, жөн эле акча эмес. Бул деген тарых, бул деген музейлер, бул деген ушул интеллектуалдык, дүйнөлүк, билимдик деңгээлди өстүрүү үчүн мүмкүнчүлүк. Бул кеме чыкканга чейин жыгач кемелер болгон, бирок алар эми көп туруштук берген эмес согушта, ошон үчүн. Ошентип Британия империясы тарабынан жасалган биринчи темир капталган согуштук кеме Warrior аттуу кемеси 1861-жылы ишке кирет. Биринчи темирден жасалган согуштук кеме катары белгилүү болгон ушул кемеге бүгүн саякат жасайбыз. Алыстабай туруңуз, видеону акырына чейин көрүңүз. Илгери дүйнөнүн бардык аймактарына жер аркылуу баруу кыйын болгон жана мүмкүн эмес болгон. Арада суулар, деңиздер, океандар болгон. Ошон үчүн деңизди көзөмөлдөө бул деңиз кемелери бар, деңиз флоту бар. Мамлекет күчтүү болуп эсептелинген. Соода саттыгы, экономикасы баары ушул деңизге байланыштуу болгон. Биздин каналдын келечеги бар. Каналга подписка болуңуз, класс басыңыз. Жана ошондой эле Англияда иштеп аткандар жана иштеп келгендер үчүн налогторду кантип өзүбүз кайтарсак болот деген суроолор боюнча мен жакында видеолорду чыгарам. Андыктан комментарийге жакты деген сөздү жазыңыз, плюстарды коюңуз, колдоо кылыңыз. Биз чыгарабыз жакында. Британия тарыхындагы согуш кемеси. Бул кеме өзгөчөлүгү темирден жасалган. Мисалы, каптамайы, курулушу ушундай болгон сырты. Жыгач бул жаткызылып коюлган. Анан кийин тикесинен коюлган, горизонтальный тикесинен коюп туруп, анан кийин темир менен каптаган. Сокку келген, ар кандай соккулар, замбырек октору, снаряддардан келген соккуну катуу келген, сактаган, бирок соккунун күчүн бул жыгачтар өзүнө сиңирип, как машинанын амортизатору катары өзүнө жумшак сиңирет дагы, анан ичине зыян келбестиги үчүн ушундай жасалган. Бул замбиреги аткычтар экен. Ушул менен согушкан экен. Ичинде азыр 40 замбирек бар экен мына ичинде. Улуу Британия ошол өзүнүн кеме армиясы менен күчтүү болуп турган, жана жерлерди басып алууда, согушууда, соода саттыкта, бир жерден экинчи жерге тез барууда ошол кемелер аркылуу өзүнүн үстөмдүүлүгүн жасап турушкан. Ушулар менен үстөмдүүлүк болуп турушкан. Бул кеме азыр жел менен, шамал менен жүргөн кеме. Эгер шамал болбогондо астында ошол көмүр менен жагат дагы, суу кайнайт, суу кайнаганда анан буу чыгат. Анан бууну ошол моторун, кеменин моторун ошол менен алдыга сүйрөгөн экен кемени. Бул кеме 1976-жылы Ирландиядан сүйрөлүп келет. Англиянын ушул Портмус деген. Азыр ичине киребиз. Кеменин ичине. Жашоосу кандай болгон ичиндеги. Мына мылтыктар экен. Ошол Улуу Британия тарыхындагы темирден жасалган кеме ичиндеги көрүнүш, ушул мылтыктар менен согушкан аскерлери. Бул кеме армиясы да ушундай белгилүү болгон, үстөмдүк кылган Англиячы, Улуу Британия. Замбиректери, көрдүңүздөрбү? Аскерлери, мылтыктары, бул не? Кылычтар окшойт. Бул ашканасы болгон экен. Анасы тамактанышкан экен. Солдаттардын, аскерлеринин. Алар жок азыр, Ошол 1800-жылдары болгон жашоо.
ушул жерде. Мына ушул мотор системасы, кыймылдакыч системасы кемени жүргүзүп турган. Көмүрдү жагышкан, бул суу кайнаган, бул пайда болгон, анан бул менен кеткен. Кыймылдаткыч иштеген. Көрдүңүзбү, мына стоп, slow, fast, орто, жай, тез. Ушул баягы индикатор окшойт, көрсөтүп турган. Ушул көрсөтүп турганда канчалык тез жүргөнүн же орто жүргөнүн же жай жүргөнүн. Сиздерге кызыктуу жана пайдалуу болду деп ойлоймун. Рахмат чоң колдоо үчүн, көргөнүңүздөр үчүн.